Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in ve huve hayrun nasirin ve mu'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizlerin nazarınızlarga bugün Tarık suresi inşallah. Tarık suresini aytmakçыбыз. Tarık suresi adattagıday bul dagı Mekke suresinden bol esептелинет. Пайгамбар алейхиссаламга толугу менен түшкөндөгү тартиби 36 сүрө болуп эсептелинет. Бул Мекке сүрөсү болуп, анан 17 аяттан турат иншалла. Анан өзүнүн ичинде бир канча темаларды камтып алат. Биринчи эле бул Аллах Таалам баягыдай эле айтылган сүрөлөр бар го, баягы касам менен башталган сүрөлөр. Бул дагы ошол касам менен башталган сүрөлөр болуп эсептелинет. Анан Аллах Таалам ошо өзүнүн кудуретин, өзүнүн улуулугун жеткизүү максатында касам ичип, ар кайсы нерселерге касам ичип кетип атат. Андан тышкары Аллах Таала өзүнүн пендеси инсанга өзүнүн кудуретин айтып жатат. Сен кайсы жактан жаралгансың? Инсандын жаралуу системасындагы айтып кетип атат да, кайсыл жактан не болуп жаралгансың, ошол тууралуу. Албетте андан максаты Аллах Таалам сени ушундай бир кичинекей нерседен жаратканга кудурети жеткен зат кайрадан бул дүйнөгө жаратып койгонго мүмкүнчүлүгү бар деп акыретте суракка аларын, жанадагы акырет бар, кайра кайтып келүү деген маселе бар экендигин билгизип жатат. Кейін дагы ошол кийинки дагы бир маселе ошол жүрөктөгү болгон адам баласынын сырлары тууралуу. Ал тууралуу дагы Аллах Таалам айтып кетип жатат дагы. Кийин сүрөнүн аягында Куран тууралуу сөз болот. Куран тууралуу. Куран жөнүндө айтылат иншалла. Ал эмесе ошол бул жерде Бисмиллахиррахманиррахим вассамаи. Аллах Таалам касам ичип жатат. Асманга касам дейт. Касам ичемин асманга. Асман деген сөз эмне? Асман деген сөз эгерде араб тилиндеги ошол өзүнүн маанисин карай турган болсок, бул дегени бир салыштырмалуулук да. Ар бир эле нерсе өйдө тура турган болсо, өзүнүн ылдыйкы нерсеге салыштырмалуу. Ошондо өйдө турган нерсени сама деп айтабыз, асман деп. Ылдыйдагыны жер деп айтабыз да. Анан баягындай кээ бир учурларда аяттар келип атпайбы? Жети асман дегеничи. Жети асман деген бири-бирине салыштырмалуу. Биринчи асман, ошол биринчи эле асман экинчи асманга салыштырмалуу. Ал жер болуп калат дагы, экинчи асман ага асман болуп калат. Сама болуп. Анан экинчи асман үчүнчү асманга салыштырмалуу, үчүнчү асман сама болот дагы, экинчи асман ага жер болуп кала берет да. Ошондо салыштырмалуулуктун негизинде чыккан нерсени айтабыз. Ошондо өйдө турган нерсени сама дейбиз дагы, ылдый турган нерсени эмне дейт экенбиз? Жер деп айтабыз. Ал-ард деп араб тилинде. Ошентип келип туруп эң сырткы өйдөнкү турган саманы себептегенде анын үстүндө эч нерсе жок болгондуктан аны жер деп эч айтылынбайт. Макулбу? Акыркы катмарды, акыркы жетет катмар ал самаул улия деп коет. Ал болсо некен акыркы асман болуп эсептелинет да. Андан ичиндеги турган нерселердин баардыгы салыштырмалуу ага. Алардын баардыгы жер деп аталынат да. Ошондуктан көп эле аяттарда жети асманды жараткан деген максат ошол да. Бири-бирине салыштырмалуу болуп келип туруп алар эмне? Жер, анан асман, жер, асман деген маани чыгат. Эми бул жерде вассамаи дегенде ошол өйдөдө турган нерсе, бул болсо жердин азыркы ушул жер жүзүнүн салыштырмалуу бизден өйдө турган катмарды айтып жатат да. Макулбу? Ошондо вассамаи дегенде бул бизге баягы жамгыр жаап аткан атмосферада баягы неме кыртышты айтып атат да. Ошого касам ичип жатат. Ват-тарик, жанадагы торикке касам ичип атасыз. Торик деген эмне деген? Торик деген болсо бул түн түшкөндөн кийин пайда болуп турган ар бир эле нерсени айтабыз. Мисалы калың кара түн түштү да, туурабы, каптап кирди.
Бардык жер капкараңгы болуп турат. Ошондо бир-эки нерселер адам баласына көрүнөт да, көзүнө көрүнө турган нерселердин баардыгын эле кайсы эле болбосун аларды эмнекен тарих деп коебуз. Бирок бул жерде тарих дегенден максат эмне десе, бул жерде баягы өзүнүн нурун чачып турган жылдызды айтабыз. Өзүнүн нурун чачып турган жылдызды айтабыз. Аны болсо Аллах таалам бул жерде экинчи аятта бизге айтып атат: "Ва ма адрака", эмне нерсе сага билдирип койду? Ма ат-тарих. Тарих деген эмне экендигин сага эмне нерсе билдирди деп Аллах таалам сурап жатат пайгамбар алейхиссаламдан. Сен каяктан билесиң бул тарих деген эмне экенин депчи. Бул деген эми пайгамбар алейхиссаламга ошол тарихтын эмне экендигин баяндагысы келип, аны болсо баягындай көңүлүн тартып атат да. Бир нерсени сурап, сен ушул нерсени билесиңби дегенде, ошо көңүлү бурулгандан кийин анан бул деген мындай деп айтылат. Ошентип 3-чү аят келип туруп бул нерсени көңүлүн тартып алгандан кийин ан-наджму сaqib деп айтып атат. Ал бул жылдыз дейт. Баягы тарих деген биз айттык, караңгыда келген ар бир эле көз адам баласына көрүнгөн нерсени, көзүнө көрүнгөн нерсенин баарын тарих дейбиз. Бирок алардын арасынан ан-наджм деп айтып атат да. Бул деген бир жылдыз. Жөнөкөй баягы нерсе эмес, бул жылдыз деп атат. Кандай жылдыз? Ас-сaqib дегени өзүнүн нурун чачып турган, башкаларды жарытып турган бир жылдызды айтып атат да. Аңгылбы? Ошондо бул жерде кайсы эле бир жылдыздын нуру бар болгон болсо, ошол максат кылынып жатат. Ошондо кайсы эле жылдыз баягындай өзүнүн айланасын жарытып эле бизге мындай бир жарык кылып көрүнүп, жана башкаларды да жарыта турган болсо, ошол жылдызды эмне дейт экенбиз? Тарих деп айтып атабыз. Бул аяттын өзүнүн мааниси ошол болуп атат. Бирок эми бүгүнкү күндө кайсын максат кылынып атат десе, бул баягы чолпон жылдызга эмне такалып жатат. Чолпон жылдыз жөнүндө сөз болуп жатат. Ошол жылдызга Аллах таалам эмне кылып атат? Касам ичип жатат. Айтканбыз өткөн сабактарда, Аллах таалам бир нерсеге касам иче турган болсо, биринчиден ошол нерселерде бир пайда бар, же болбосо алардын бир улуктугун айткысы келет, же болбосо ошол нерсеге көңүл бурдурткусу келет, ошол нерсеге көңүл бургула, мында силерге бир пайда бар, жана дагы муну изилдегиле деген бир маанилер чыгат да. Ошондо асманга касам ичүүдөн эмне пайда десе, асманда албетте бизге биздин ырыскыбыздын пайда болушу ошол асманга да байланыштуу. Ризкукум фис-самаи дегенде аяттар бар, силердин ырыскыңар асманда депчи. Бул деген кандай дегени? Бул баягы жамгыр жаап, жазында жамгыр жайт, анан кийин ал жерге түшкөндөн кийин ошол жердеги дан менен дан өсүп чыгып биздин ырыскыбыз биздин келип атат. Эгерде ошол эле жамгыр токтоп эле калсын, бизде кургакчылык болуп кете турган болсо эмне болот экен? Бизге зыян болот дегени да. Андыктан биздин ырыскыбыз асманга байланышып турат. Жана дагы ошол эле асман тууралуу сөз болуп жатат. Асманды изилдегиле деген дагы маани алсак болот да. Бул бизге кызыктыруу болуп атат. Асманга чыгып, асманда эмне нерселер бар, ал жактагы болгон нерселерди изилдеп, адам баласы илимге дагы баягы кызыктыруу болуп атат. Андан тышкары дагы көптөгөн пайдаларын айтса болот асмандын. Жана дагы асмандын өйдө турганда анан ылдый турган нерсе деп айта кеттик го. Биз дайыма ылдыйдабыз да. Бардык нерсеге салыштырбайлык өзүбүздү, биз ылдыйда турабыз. Бизден өйдө тургандар бардыгы асман болуп эсептелет. Биринчи катмар болобу, экинчи катмар болобу, үчүнчүсү болобу, кайсынысы болбосун, айырмасы жок, алардын бардыгы биз үчүн асман болуп жатат. Андыктан ар бир катмарында бизге пайдалуу нерселер бар. Алардын биринде да мисалы Курандын түшүшлүгүнө дагы асмандар дагы чоң роль ойнойт. Мисалы Лаухул Махфуздан анан кийин 4-чү асманга бир риваятта 1-чи асманга түшүп отурбайбы? Куранчы биринчи келип түшкөндө, анан кийин ошол жерден 23 жылда эмне кылып атат? Бизге Куран түшүп келип атат да. Биздин Кураныбыздын дагы келген жолу да, басып өткөн жолу да бул асманга байланыштуу болуп атат. Дагы бир пайдасы мисалы. Жана дагы көп нерселерди айтса болот. От-тарих эми бул жерде жылдызды айтып жатат. Илгери мисалы баягы дарыяга чыккан адамдар ошол жылдыздарга карап өздөрүнүн жолдорун таап кетишкен. Мисалы бир жакка бара турган болсо, ошол жылдыз, ошол тараптагы жылдызга жол карай баягы кемесин менен сүзүп кетип барып максатына жетишкен да. Бир пайдасы ошол. Жылдызды таануу менен жолдорун табышкан. Бул дагы бир, жана дагы башка деген көптөгөн маселелерди айтса болот. Кыскасы бул жерде Аллах таалам
сама асманды сураган жок да, эмне экендигин билесиңби депчи. Ал тууралуу сөз кылган жок дагы, болгону эле ага касам ичти дагы. Бул жерде асманга касам ичип туруп, анан кийин эле ошол асмандын кайсы бир асмандагы турган жылдызга касам ичип жатат. Ват-тарик, жана тарикка да касам ичем деп туруп, ошондо асмандын ичиндеги болгон бир нерсеге касам ичип туруп, анан ошол нерсени сурап жатат. Ал нерсени билесиңби эмне экенин? Ал деген бул бир жылдыз. Кандай жылдыз? Ал өзүнүн нурун чачып турган, ушундай бир башкага нур берип турган, жарыктык берип турган, жол көргөзүп турган бир жылдызды айтып атат. Деди дагы, эми бунун баарын айтыштан максат эмне? Мындан кийинки келе турган аят ошол биз улуу нерселерди айтып отурат да Аллах Таалам бизге. Анын кийинки келе турган кабар дагы өтө улуу экендигин белгиси болуп атат да. Аллах Таала мындай дейт: "Ин куллу нафсин ламма алайха хафиз." Эч бир нерсе жок. Бирок алардын ар биринин сактоочу периштеси бар дейт. Касам ичип атат, караңызчы. Ар бир махлуктун аны сактап туруучу бир не бар дейт? Периште бар дейт. Ошондо ар бир инсанды дагы ала турган болсок, эми махлукаттардан тышкары, жер асманда, тоо таштардан тышкары дагы инсандардын ар биринин өзүнүн неси бар дейт? Сактоочу периштелери бар. Ошол периштелерди айткысы келип атат. Мындайча айтканда, Аллах Таалам адам баласын жөн эле жаратып эле, жөн эле калтырып койбостон, балким ага Аллах Таалам сактоочу, аны жөлөк таяк кылып туруучу, жана да андан сурала турган бир сактоочу периштелер бар экендигин айтып кетип атат. Ин куллу нафсин дейт. Ар бир нафс деп атат, көрдүңүздөрбү? Ар бир нафстын сактоочусу бар деди. Анан кийин ламма дегенде бул араб тилиндеги немесине кирише кетелик бир аз. Бул жерде ламма илла маанисинде. Ин бул жерде нафи боло турган болсо жок депчи. Эч бир заттын эч нерсеси жок, бир гана ошол ар бир заттын сактоочусу бар деген мааниде чыгат да. Макул, бул жерде ламма илла маанисинде келип атат. Мисалы башка аяттарда Аллах Таалам ошол хафизди мисалы керамин катибин деп дагы келет. Керамин катибин не? Кандай? Баягы керам, аябай улук, баягындай сыйга, урматка тате болгон периштелер, алар катиптер. Алар не кылат? Ар бир амалыбызды жазып турат. Жакшы кылган амалыбызды, жаман кылган амалыбызды дагы жазып турган, ар бирөөсүн эч бир неме кылбастан, баягындай кетире бербестен жазып, сактап коюучу периштелер бар экендигин жөнүндө айтып кетип атат. Андан кийин Аллах Таалам ошол периштелерди айткандан кийин фальянзурил инсану деп туруп инсанга кайрылып атат. Ар бир адамдын өзүнүн сактоочусу бар дедикпи? Эми ошол эле инсандын өзүнө кайрылып атат дагы айтып атат: "Фальянзурил инсан", инсан баласы карасын деп буйрук берип атат. Карасын мимма хулико, эмне нерседен жаралган. Эмне нерседен ал жаралган, эмне нерседен жаратылган. Аллах Таалам эмне нерседен аны жаратып койгонун карап көрсүн деп атат. Анан кийин биз ошол буйрукту уккандан кийин эле инсан тип арт жагын карайт, мен эмнеден жаралдым болуш керек депчи. Деген кээ бирөөсү билет ачыктан ачык, кээ бирөөсү суроо болду кандайынча деп. Анан бул жерде Аллах Таалам хулико мимма индафиқо, күч менен, баягындай шахват менен урулуп чыгуучу суудан жаралгансың деп атат да. Болбогон бир суудан. Ал болсо болгондо дагы эмне атырылып, напор менен, давление менен чыгып атат. Ошондон жаралдың деп атат. Яхруджу мин байни сулби ва тараиб. Ал болсо сулб менен тараибтин ортосунан чыкты дейт. Сулб деген эмне десе баягы бел, эркектин бели. Тараиб дегенде бул жерде аял кишинин төш жагы. Аял кишинин төшү. Бул жерде эми Аллах Таалам баягындай өтмө мааниде сүйлөп жатат да. Баягы зикрул жуз ирадатул ам болуп атат да. Же болсо ирадатул кул. Бир нерсенин бир бөлүгүн айтып атат, максаты ошонун толугу эле. Эркектин бул жерде баягы бел жагын эле айтып жатат, максаты эркек болуп атат да.
макулбу? Аялдын төш жагын эле айтып атат, максаты аял кишинин өзү болуп атат. Мындайча айтканда аял менен эркектин ортодогу байланышынын негизинде чыккан суудан жаралгансың деп атат да. Алла таалаш. Түшүнүктүү болду, Андан кийин көбүнчө эле баягы мурунку тафсирлерде же болбосо элде бир мындай сөз бар, бел суу деген сөз бар. Бел суу, белден түшкөн суу депчи. Бул баягы киная сөздөр да. Белден түшпөйт суу. Аны медицина бүгүнкү күндө ачык эле айтып койгон кайсы жерден келеринчи. Жана дагы аял кишиники дагы кайсы жерден болот, аны анык эле айтып койгон. Бул жерден максат эмне десе, бул жерде көптөгөн маани жатат да бул жердечи. Байна сулби ваттара эби дегени бүгүнкү күндөгү кээ бир адамдар бар, эркиндик сөз деп жана дагы биз билгенибизди кылабыз, каалагандай жашайбыз дейт. Ага эч кандай инсан, Аллах Таала инсанга тоскоолдук бербейт, тосуу кылбайт. Каалаганыңдай жаша дейт. Бирок кайра кайтып келесиң, ошол каалаганыңдай жашаганың үчүн мен алдымда жоопкерчилик бар. Болгону менин ыраазы боло турган эле жашоо, эркек менен аялдын ортосундагы жашоо ушундай болуш керек деп атат да. Эркек менен аял кошулгандан кийин экөөнүн ортосунан пайда болгон суудан мен инсанды жаратам дейт. Башка жол менен инсан жаратпайм деген сөз да. Башка жол менен жаратпаймын. Эркек менен эркек кошулуп туруп иш кыла турган болсо, андан инсан жаралбайт деген сөз да. Инсанды Аллах Таала мандайдан жаратпайт. Жана дагы ошол эле аял киши менен аял киши жатып ала турган болсо дагы эки аялдан инсан жаралбайт дегени. Инсан ушунчалык улуу зат, ушунчалык баягындай Аллах Тааланын халифасы болгонго татыктуу болуп калган заттын жаралуусунун жолу бир ушул. Башка жол жок. Эркек менен аял кошулсун. Ал дагы ошол белгиленген жайына гана кошулсун, анан кийин барып туруп Аллах Таалам ошол инсанды жаратам деп атат да. Көрдүңүзбү? Бул бир максаты. Экинчи максаты жаралуу системасы баягы адам баласыныкы өтө эле оңой көрүнүп атат да. Мындай карасаңчы, урулуп баягы күч менен чыккан суу өзүнүн жайына барып түшө турган болсо эле адам баласы жаралып калып атат да. Оңой болуп атат. Эми ал инсан өстү, 60 жыл жашады, 80 жыл жашады, 100 жыл жашады, анан кийин Кудай жок деп жашады да. Ким барып келиптир ал жака? Ким кайтып келиптир ал жака? Ким Кудайды көрдү? Ким периштени көрдү? Ким суракка баягы суракка кабылып, сурак берип келди? Эч ким жок. Андыктан ал дүйнө жок дейт да. Ошондой адамга бул сөз болуп атат да. Сен өзүңдүн жаралган жайыңды карачы. Каяктан жаралдың? Каяктан келдиң? Ошондой жаратып койгон зат сени кайрадан жаратканга кудурети жетет деген сөз да булчу. Бир суудан жаратып койду, кийин жаралып жок болгонуңдан кийин кайрадан сени жаратып коюшлук, бир жолу жараткан зат экинчи жолу жаратып койгонго кудурети жетет деген сөз бул. Ошондой дагы мааниси бар. Андыктан диндеги коюлунган максат адам баласы чек коюп атат. Ошол аял менен эркектин улуу сөздө уят жок дейт. Эркек менен аялдын ортосундагы боло турган мамиле бир гана ушул жол менен болсун дегени. Башка жолго тыюу салынып атат. Башка жолдо Аллах Таалам ыраазы эмес. Эгерде ыраазы болгондо мына ушул жерге кошуп коет эле. Жана дагы мындай жолдор менен депчи. Ошол эркек менен аялдын болгон мамилесин Куранга түшүргөндө ушул маселени айтып атат. Сулб дегенде эркек болуп атат, тарайып дегенде аял киши болуп атат. Экөөнү ошону кошулгандан кийин чыга турган суу деп айтканын максаты эмне? Башка жол жок деп атат да. Башка жол Аллах Таалам ыраазы болбой турган жол дегени. Башка нерсеге кээлеп алып уруксат сураштын кажети жок. Кээ бир учурларда болуп калат, ушундай кылсак болобу деп, анын баардыгына жооп мынакей ушул жерде айтылып атат. Аллах Таалам ыраазы болгон жол ушул эле. Башка жол жок дегени. Иннаху ала раджихи лакадирун. Мынакей бул жерде Аллах Таалам кайрадан бизге айтып жатат. Ошол затты кайра өзүбүзгө кайтарып алганга кудуреттүү зат Аллах Таала болуп атат. Аллах Таала айтат: "Иннаху ал зат" өзүн айтып атат да. Ал Алла дейт. Ала раджихи аны кайтарганга өлгөндөн кийин, жок болуп кеткенден кийин,
чирип кеткенден кийин жер астында калып кетип, мисалы канча деген миллиондогон адамдар калып кетип атат жер астында, канча деген жылдар өтүп кеткенден кийин деле лакадирун дейт, аларды кайрадан кайтарганга кудуреттүү дейт. Аллах тааланын кудурети жетет дейт, кайрадан деп. Бул жерде Аллах таалам адам баласынын жаралуу системасын айтыштан максаты эмне экен? Аны кайрадан мен жарата алам деген сөздү айткысы келет да. Андыктан баягы сөздөн баштай турган болсок, кайрадан бир сыйра, мисалы асманга касам ичип туруп, жана тарихка касам ичип туруп айткандагы максаты эмне экен? Ушунчалык улуу нерселердин баарын жаратып койгон зат инсанды бир болбогон бир суудан жаратты. Ошол суудан жаралган инсанды кайрадан ошондой кебетесине келтирип туруп жаратканга кудуретим жетет деген сөздү айткысы келет. Кийин эле сөздү улап Аллах таалам 9-аятта бул кыямат күндү, акырет күнүн айтып кетип атат. Ошол мисалы бул жерде мисал сөз кетиши мүмкүн да, кээ бир адамдар мындай деп да түшүнүп калышы мүмкүн. Иннаху аля ружихи дегенде ошол атасынын, энесинин немесине кайрадан кайтарат деген дагы маани чыгарышы мүмкүн да. Бул жердечи ошондой маани чыкпаслыгы үчүн Аллах таала могу аятта айтып атат. Яума тублас сараиру дейт. Сырлар, сыр, адам баласынын ар бирөсүнүн жүрөгүндө бир сыр бар да. Бир нерсени каткан, бир нерсени эч ким укпай калса экен дейт да. Эч ким билбей калса деген ар бир инсандын жүрөгүндө бир сыр бар. Ошол сырлар чыгып, алар не кылына турган күн дейт, имтихан, баягындай сыноого кала турган күн дейт деп атат. Бул болсо кыяматты айтып атат. Максаты эмне? Бул сырлар эч качан сыноого калбайт. Адам баласынын жүрөгү сыналат. Адам баласы өзү сыноого калат. Максаты эмне экен? Баягы сыр деп айтышлыктан максаты эмне? Сыр кимдин жүрөгүндө болот? Инсандын жүрөгүндө болот да. Кандай инсандын? Мукаллаф, баягы мойнундагы Аллах таала буйрук кылып, муну кыл, буну кылба деген адамга айтылган адамдын сыры бар. Ошол сырларды айтканда максат эмне экен? Адам баласынын өзүн айтып атат. Адам баласы өзү сыноого калып, ошол сыноосу ачыкка чыккан күн деп атат да. Бул жерде уже эч бир инсан өзүнүн жүрөгүндө сактаган сырын сактай албай калат да. Алар баардыгы келип туруп караса эле паланчайып, түкүнчөйүптүн историясы биякта жазылып, баардыгы көрө тургандай, баардыгы биле тургандай деңгээлде эмне болуп калып атат? Ошол күндү айтып атат да. Андыктан могул жерден түшүнсөк болот. Иннаху аля ружихи дегенде аны кайтарып алганга дегени максат кыямат күндү айтып атат да. Макулбу? Жана да айта кеттим, кээ бир адамдар мүмкүн оюна кетиши мүмкүн, атасынын бел суусуна кайтарат деген мааниде чыгарышы мүмкүн да. Ал туура эмес. Макулбу? Андай маанини туура эмес экендигин түшүндүрүш үчүн бул аят келип атат. Яума тублас сараиру. Адам баласынын жүрөгүндөгү сырларын баардыгы ачыкка чыгып калган күн деп атат да. Ал кыямат күнү. Фама лаху мин кувватин вала насир. Жана да ошол күн ушундай бир күн дейт. Ага эч бир күч калбайт дейт. Адам баласынын өзүнүн күчү калбайт деп атат. Жана дагы ага жардам бере турган бир жардамчы дагы калбайт деп атат. Бул эмне үчүн эки нерсени айтып атат? Кувват, күч менен жана жардамчыны айтып атат. Себеп дегенде бул дүйнөдө ар бир эле инсан бир машаккатка түшүп кала турган болсо, өзүнүн күчүнө ишенет. Мен буну жеңип кетем дейт да, өзүнүн күчү менен эле күчкө салып эле ошол машаккатты чечкенге аракет кылат. Күчү жетпей калган болсо башка бир адамды жардамга чакырат да. Өзүнүн байкесин, тайкесин, жолдошун, тууганын, дагы бир баягындай чоң иште иштеген байке айкелерге чала коет да, момундай проблема болуп калды, муну чечиш керек дейт да. Адам баласында ушу эки нерсе бар да, жардам бере турган. Биринчи эле өзүнүн күчүгө, анан дагы бир жардамчыга ишенет. Аллах таала айтып атат. Ушул күнү сен эч бир күч таба албайсың, сенде күч жок болот дейт. Жана дагы эч бир жардамчың да жок болот деп атат да. Макулбу? Себеп дегенде биздин адамдын өзүнүн акылын, аң сезиминдеги туулган нерсе бул ушу. Бир нерсеге проблемага туш келип калса эле, бул жерде проблема эмне болуп атат? Анын сактап жүргөн жүрөгүндөгү сыры бар да, ошол сыры караса ачыкка чыгып калды да. Эми буну жашырайын деген десе күчү кубаты калбады да.
Бирөөгө звонить эте коюп эле бир жардам сурай коеюн десе, эч кандай жардамчы жок да. Ишенген киши өзү баягы проблема болуп отурат да. Анын дагы жүрөгүндө болгон сырларын баардыгы асманга чыгып, асманга дегеним бул ачыкка чыгып элдин баары көрүп отурат. Ошондой күн деп атат да. Ошол күнгө мен сени кайтарганга кудуреттүүмүн деп атат. Эми ушул айтуу менен эки маселе, биринчиден ошол адам баласынын жаратылышын айтты. Анан адам баласын кайрадан жараткандан кийин, кыямат күнүнө кайрадан жаратып, ал жерде эч кандай сага жардам бере турган, сени корголой турган адамың жок деп койду дагы. Кийин кайрадан Аллах Таалам касам ичип жатат. Бул ушуга чейинки маселе бүттү дагы, кайрадан Аллах Таалам жаңыдан касам ичти. Андыктан билебиз, мындан кийинки айтыла турган сөз бар, ал дагы өтө бир зарыл сөз экендигин белгиси. Кайра Аллах Таалам асманга кайрадан касам ичип атат. Вассамаи, кайра эле касам ичти асманга. Бирок бул учурда биринчи асман менен экинчи асмандын айырмасы бар да. Жанакыда айтканбыз, ар бир эле асман баягы бири-бирине салыштырмалуу өйдөңкү турганы асман болуп кете берет, ылдыйкысы жер болот депчи. Ошондо бизден өйдөңкү турган асмандардын баардыгын ар бирөөсүнө туш келе берет. Биринчисине деле, экинчисине, кийинкисине дагы канча бар болгон болсо, ошонун ар бирөөсүнө туура келген. Бирок бул жердеги касам ичкени биринчи асманга гана тиешелүү да. Биринчи асман биздин атмосферага гана тиешелүү. Вассамаи зати раджи. Кайра кайталанып келип кетип туруучу асман деп атат да. Ошол асманга касам ичем дейт. Бул дегени кандай дегени? Бул дегени асманга улам өйдө көтөрүлүп, анан кайра улам түшүп турган бир эле нерсе бар, бул суу, жамгыр. Жерден бууланып өйдө көстө көтөрүлөт. Анан кийин кайра ал булутка айланып, кайрадан сууга неметип, анан кайра жамгыр жаап атат. Ушул цикл эй болгон асманды айтып атат да. Ушундай асманды айтып атат. Суусу өйдө көтөрүлүп, ылдый түшүп турган асманды айтып атат. Жамгыры жаадырып, жамгыр жаап турган асманды айтып атат. Вассамаи зати раджи. Көрдүңүзбү? Мындайча айтканда адам баласы ойлонбойбу дейт. Мисалы бир сууну дейт да, өзгөртпөстөн биз жерге түшүрүп койдук. Ошол кайрадан көтөрүлүп атат бизге. Каяктан келди эле? Асмандан келди беле? Асманга чыгарып койдук. Кайра жерге түшүрүп койдук. Кайра асманга чыгарып койдук. Кайра жерге түшүрүп койдук. Ошентип турабыз дейт. Эми адам баласынын деле жаратылышы ушул сыяктуу деп атат да. Каласак бир жолу адам баласын суудан жараттык, жанакы эле суудан. Кайрадан биз аны кайрадан жаратканга кудуретибиз жетет. Ойлон деген маселе болуп атат. Ойлон. Эми асман бүтүп, вал арди зати садаи. Ошол жамгыр жааган кезде жазда, бул жаз мезгилиндеги болгон жердин кыртышын айтып жатат да. Бул дегени жанакы жамгыр жаап жерге түшкөндөн кийин жердин бети жарылып, борпоң болуп жарылып, баягы жашыл чөптөр, жашылчалар чыгып аткан убакытты айтып атат. Не дейт? Вал арди, жана жерге касам ичемин, кандай жер? Зати садаи дегени баягы жер жарылып, ортодон кичинекей чөптөр чыгып аткан убакыт болуп атат да. Ошондой жарылып, борпоң болуп, ажырап, арасынан каттуу жерден не болот? Жумшак болгон бир жашылча чыгып аткан жерге касам ичем деп атат. Мындайча айтканда, силер кандай эле бул дүйнөдөн өтөсүңөр, бул дүйнөдөн өткөндөн кийин ошол жашылча кыш келген кезде, кар жаган кезде ал дагы жок болуп өлүп атпайбы? Кыш мезгили өткөндөн кийин, бир убакыт өткөндөн кийин, силер дагы ошол бир убакыт өткөндөн кийин, өлдүңөр, жерге көмүлгөндөн кийин бир убакыт өтөт. Жанакы жашылчалар жерди кандай тешип чыккан болсо, ошондой болуп силер дагы жарыласыңар деген мааниде да. Ошо экөөнү салыштырып жатат да. Ошондойдон кайрадан жаратып алабыз деген. Бул айтылып жаткан аяттар Куран китеп иннаху лакаулун фасл дейт. Мына бул аят, бул Куран не дейт? Ушундай бир сөз, бул сөз жөнөкөй сөз эмес, фасл, баягы акыйкатты
ажыратып бере турган, тууралыкты туура эмес нерседен ажыратып бере турган, шекти кетирип якынды киргизе турган, иманды киргизип капырлыкты кетире турган бул Куран китеп дейт. Бул аяттар, бул айтылган сөздөрдүн баардыгына иман келтире турган болсоң, иман келтирүү менен куфурлук кетет, капырлык кетет. Иман келтирүү менен ишенбестик кетет, шек кетет. Ошондой китеп дейт. Бул биз айтып жаткан аяттар ошондой бул. Иннаху лакаулун фасл, не ажыратып бере турган, ар бир кимде кандай бир шек болбосун, ошол шегин жоготуп бере турган китеп дейт. Ва ма хуа бил хазл, ушундай бир чөптү айтып отурат, каяктагы жамгырды айтып отурат деп, момундай бир азыл кылып тамашалаша тургандай эмес деп атат. Бул акыйкат. Бул тамаша сөз эмес. Буга эгер көңүл бура турган болсоңор, акыйкат ушул нерсе деп атат да. Ушул жаратылышты эле карасаңар, силер дагы адам баласы ушул жаратылыштын бир бөлүгүсүңөр деп атат. Ошол кандай эле чөп бул дүйнөгө бир жерди жарып келип өсүп туруп, анан кийин бир убакыт келгенден кийин жок болуп кетип атпайбы, чирип кетип атат. Ошол сыяктуу силер дагы бул дүйнөгө келесиңер, бир убакыт өтөт, жашайсыңар, бир убакыттан кийин не болосуңар, жерге көмүлөсүңөр, бир убакыттан кийин кайрадан тирилтип алабыз деген. Бул силерге эч кандай бул тамаша эмес дейт. Иннахум, сен ушинтип айткан кезде, иннахум, жанакы капырлар, бул Меккеде түшкөн сүрө да, Меккеде капырлар бар, мунафык жок, капыр гана бар. Капыр мушриктер бар. Иннахум якидуна кайда, алар келип алып сага бир айла көрлүгүн кылышат. Айла көрлүгүн кылат. Сени жок кылып бергенге, сени жолдон чыгарып бергенге, сени же болбосо өзүнүн айткан сөзүнө, жанадагы динине киргизип алганга аракет кылышат. Алар айла көрлүк кылат, алдайт сени, күч колдонот сага, сатып алганга аракет кылышат. Жана көптөгөн нерселерди кылышат деп Аллах Таалам не кылып атат, кабар берип атат пайгамбар алейхиссаламга. Алар өздөрүнчө отуруп алып, машвара кылышып, келгиле бул пайгамбар деп өзүнчө пайгамбар болуп аткан Мухаммадты эмне кылалы, сатып алалы дейт. Бирде сатып алганга аракет кылат. Меккенин эң сонун кыздарын баардыгын беребиз сага. Байлык беребиз сага. Сага могул жерде арабызга кошуп алып, сен дагы башчылардан бирөөсү болосуң деди. Анысы дагы өтпөдү. Кийин баягындай бир айла көрлүк кылып өлтүргөнгө аракет кылышты. Бир кийин болсо мисалы баягы келип алып туруп ар бир уруудан бирден адам чыгарышып, баардыгы келип туруп бир учурда бир урушлук менен бир урсак бир адам өлтүргөндөй болобуз дейт да. Андыктан бул Мухаммадтын уруусу бизден кун ала албай калат. Кимден аларын билбейт. Баардыгы бир учурда урган, ким өлтүргөнү аныксыз болуп калат дагы. Баарыбызга каршы согуш ача албай калат, бизден кун ала албай калат деген ой менен келип туруп пайгамбар алейхиссаламдан кутулганга аракет кылышты. Ошондой кылат деп бул пайгамбар алейхиссаламга качан эле не кылып койду, кабар берип коюп атат. Иннахум, ал капырлар якидуна. Дайыма якидуна деген этиш бул келер чактагы этиш болуп атат да. Булардын айла көрлүгү бир жолу бүтүп калбайт. Дайым кылып турушат дейт да. Улам кылып турушат. Бирөөсү болбой калса экинчисин кылат, үчүнчүсүн кылат, төртүнчүсүн кылат деген сөз. Ва акиду кайда. Аллах Таалам булардын сөзүндө жооп берип атат. Ва акид, мен өзүм булардын айла көрлүгүнүн жазасын калтырбай беремин деп атат. Бул жерде бул эки аятта ал-мушакала деген эреже бар. Куранга хас болгон эрежелердин бирөөсү ал-мушакала дейбиз. Мушакала деген эмне? Сүрөтү сөз сырткы кебетесинде экөө бирдей да. Мисалы караңызчы. Иннахум якидуна. Алар кайд, айла көрлүк кылат дейт. Аллах Таала айтып атат, ва акиду кайда. Мен дагы айла көрлүк кыламын деп атат да. Көрдүңүзбү? Мындай сөздө Аллах Таала айла көрлүк кылса мындай келип алып жашынып алып, мындай келип алып туруп тарсыз бир ишти кылат деген маани чыгып калат да. Туурабы? Өзү айтып атпайбы, мен дагы айла көрлүк кылам депчи. Сырткы кебетеси экөөнүкү бир, бирок маанилери эки башка болот да. Макулбу? Бул дегени мындай да. Булардын биринчиден өзлөрү айла көрлүк кылды да.
ошол айлакөрлүгүн мен жазасын калтырбайм, жазасыз калтырбаймын деген сөз да. Булардын айлакөрлүгүнүн жазасын тез арада беремин, буларга каршы, булардын ишине каршы мен дагы иш кылам деген. Ал не? Ал жазасын берем деген сөз. Мындайча айтканда, ла атруку жаза кайдихим деген сөз болот дагы. Мен алардын айлакөрлүгүнүн жазасынын эч качан тыштап койбоймун дейт. Сразу берем деп атат да. Макулбу? Ошондо бул жерде мындай деген маани чыгат. Алар айлакөрлүк кылат сага. Сени өлтүргөнгө, сени алдап койгонго, сатып алганга аракет кылат. Ва акиду кайда мен алардын кылган айлакөрлүгүнүн жазасын беремин дегени. Макулбу? Фама хилил кафирина. Аларга, бул капырларга сен махлан деп айт дейт. Махлан дегени эмне десе, шашпай тургунуң дейбиз го бизче. Кыргызча жөнөкөй сөз менен айтса, шашпай тургунуң деп коебуз го. Жуарымбек шашпай тургунуң, неме жазаңды берем дейбиз, Шашпай тургунуң деген сөз да. Сен шашпай тургунуң деп капырларга айт дейт. Силер шашпай тургула, кичине сабыр кылып турсаңар, Амхилхум руайда, аларга бир аз убакыт бер. Мен алардын жазасын кандай кылып берерин өзүң көрөсүң деген сөз да. Макулбу? Аллах Таала айтып атат. Алар сага айлакөрлүк кылып жок кылганга аракет кылды эле, сен аларга каршы бир иш кылып отурба, алардын жазасын берип отурба, алардын кылган айлакөрлүгүнө жооп берип отурба, аларга жөн эле шашпай тургунуң деп айтып кой. Мен алардын жазасын беремин тез арада. Сен ал жазанын кандай алып жатканын көрөсүң деген сөз да. Макулбу? Анфал сүрөсүнүн 30-аятында Аллах Таала мындай дейт. Ушул айлакөрлүктөр тууралуу айтып атат. Ва из дегенде Мухаммад алейхиссалам. Сен эстесең, эсте дейт да, баягы эсинде бар нерсени эскертип атат да. Алар ямкуру бикалладина кафару. О капыр болгон адамдар сага келип макыр кылышты, алдашты, айлакөрлүк кылышты сага. Ал ошол айлакөрлүгүн айтып атат. Лиус битука, сени кармап алып, бул жерде эки түрдүү маани чыгарсак болот. Сени кармап алып, же болбосо сени ишендирип алып деген мааниде кылсак болот да. Ошондо мисалы сени ишендирип алып дегени кандай? Мисалы сага келип кыз беребиз, байлык беребиз, риясат баягында башчылык беребиз. Сен башчы болосуң, дагы эмне болосуң деп баягындай ишендиришет да. Максаты ал чындыкта андай эмес. Сен аларга макулдешилигиң менен эле келип туруп, сен кармап алат да элге чыгарып туруп не кылышат? Мына Мухаммадты сатып алдык. Кыз бердик эле, ал өзүнүн динин тыштап жиберди. Кыз байлык бердик эле, ал биздин динибизди ээрчип кетти деген сөздөрдү айтышат алар. Ошентип сени ишендирип алып туруп, сени кармап алып элге чыгарабыз деген маани. Же болбосо сени колго түшүрүп алып, сени камап коебуз деген мааниде. Ау яктулука, же болбосо такыр эле эки мас болбой калса, баягы эки айласы болбой кала турган болсо, үчүнчү айласы эмне экен? Яктулука, сени өлтүргөнгө барышат дейт. Ачык эле кылыч көтөрүп эле баягы өлтүргөнгө барат дейт. Ал баягы Али разияллаху анху келип туруп, пайгамбар алейхиссалам өзүнүн жата турган жерине жаткызып кетип атпайбы? Ошондо баягы 40 адам келип туруп, баягы үйдү короп туруп, анан кийин барып келип саяйын десе эле, караса Али разияллаху анху кылычын көтөрүп алып турат да. Сен кимсиң десе, пайгамбар гана депчи. Максаты ошол да. Мынакей ошону айтып атат. Яктулука, сени өлтүргөнгө барышат. Же болбосо юхриджука, сени Мекке шаарынан чыгарып салганга барышат дейт да. Ошол жактан сатып алайын десе сатылбадың, алдап кармап алайын десе карматтырбадың, өлтүрүп салайын десе өлбөдүң, анан не кылат? Сенден кутулайлы деп туруп, ошо шаарынан чыгарып берсе, кудум эле эс алып кала тургандай, кудум эле ал жерге ислам дини жетпей кала тургандай ойлоп атышат дагы. Не кылды? Пайгамбар алейхиссаламды чыгарып беришти, кете берди. Анан ошол замат бул аят ишара болуп атат, могу акыркы жагы бул Меккеден Мединага көчүшлүгү. Пайгамбар алейхиссалам Меккеден Мединага көчүп кетти. Алар кандай болсо, ар биринде ямкуруна, не кылат? Макыр кылышат, алдашат, айлакөрлүк кылат, ар биринде айлакөрлүк кылат эле.
ваямкуруллаху, Аллах Таалам алардын алдоосунун жазасын өзү берет. Өзү берет. Деп туруп бул жерден Аллах Таалам кабар берип койду. Ал Анфал сүрөсүнүн 30-аятында бул тууралуу сөз кылып атат. Жанадагы мисалы могул мушакала тууралуу түшүнүктүүрөөк болушлугу үчүн көптөгөн ушундай аяттар бар. Бизде котормолордо көп эле котормо кыргыз тилине же орус тилине которуп жүргөндө түз которушат да. Алар капырлар сени сага айлакөрлүк кылышат, Аллах Таала аларга айлакөрлүк кылат деп которушат да. Бул жерде көңүл буруп коюңуздар, мындай которуу бул болбойт, туура эмес которуу. Бул жерде Курандын өзүнүн адабияты бар. Курандын өзүнүн сөз баягындай методикасы бар да. Буну мушакала деп коебуз. Баягы мушакала деген эмне экен? Сөздөр сүрөтү бир болгону менен бирок маанилери эки башка болуп атат. Ошондо экинчи маани кандай келет дей турган болсо, ошол кылган нерсенин жазасын тез арада берет дегени да. Жазасын берет деген сөз. Мисалы башка аяттар менен мисал катары айта турган болсок, баягы Бакара сүрөсүнүн канчанчы аят экен азыр. Ошол жерде дагы жакшы айтылган да. Мынакей 9-нчы аятында 9 экен бул. Жок, 9 эмес. 14-нчы аятында Ва иза лакул ладина аману. Баягы мунафыктар эки жүздүлөр. Меймандуу момун мусулмандарга жолугуп калган кезде алар сразу эле айтат да, сразу. Колу биз дагы иман келтиргенбиз. Аманна, бизде да жүрөктө иман бар дейт да. Ваида халау иля шаятинихим, ошентип момундар менен мен да момунмун, мен да Кудайга иман келтиргенмин деп туруп артка чегинип, акырын карасаңыз бул жерде сүрөт аябай сонунда ида халау иля шаятинихим дегенде баягындай эч ким көрбөй калдыбы деп акырын баягылар сүйлөшүп отурат да, ошол жамааттан акырын бөлүнүп чыгып атат да. Бөлүнүп чыгып өзүнүн шайтандарына жолуккан кезде, шайтандар дегенде максаты бул жерде аларды башкарган, аларга мындай үстөмдүк кылган алардын башчылары жөнүндө сөз болуп атат. Ошолорго келип жолугуп калып атпайбы? Жолугуп калганда сразу аларга айтып атат да, буларга дагычы колу инна маакум дейт. Биз силер менен элебиз дейт да, караңызчы сүрөттө. Биз силер менен элебиз дейт. Анан кийин тигилер силер менен биз десе мынтип калды дейт. Жаңы эле сен тигилер менен аманту, мен деле Аллах Таала иман келтирдим деп атпадың беле? Мага келип алып сен мен менен деп атасың деген сөз жок да. Суроо баягындай деп карады да, баягычы караса, анан кайра сөзүн улантып атат да. Иннама нахну мустахзиун дейт, карачы. Биз аларды шылдыңдап атабыз. Кантип шылдыңдап атасың? Келип алып, иман келтирдик деп алып, алар менен туруп алып, эртең менен намазын чоң окуйбуз да, чыгып алып туруп арагыбызды ичебиз, башканыбызды кылабыз, чыгып алып туруп, булардын дини туура эмес экен, булардын дини мындай экен, тигиндей экен деп элге жайтып атабыз. Аларды шылдыңдап атабыз. Бир кирип иман келтирип, кайра чыгып алып, капыр болуп, кайра иман келтирип, кайра капыр болуп, буларды шылдыңдап атабыз. Биздин кылган ишибизди бааласаңар болот деп туруп буларга отчет берип атат да. Анан ошол жерден эле Аллах Таалам ушундай сөз болуп аткан жерде эле Аллах Таалам киришип туруп эле Аллаху ястахзиу бихим ва ямуддухум фи тугьянихим я'махун. Караңызчы. Аллах Таала өзү ястахзиу бихим, аларды өзү шылдыңдайт. Дегенде бул жерде алардын шылдыңдаганын жазасын берет деген сөз. Акылбы? Көрдүңүзбү? Алар айтты да, нахну мустахзиун, биз аларды шылдыңдап атабыз депчи. Сен шылдыңдап атасыңбы? Ошол шылдыңдаганыңдын жазасын Аллах Таалам өзүм берем деп атат да. Ана ла атруку жазаа истизаихим деген сөз да. Алардын шылдыңдаганынын жазасын эч качан мен тыштап койбоймун, алардын жазасын беремин деп атат. Мына бул жерде ушундай мушакала болуп атат. Мушакала деген экен, эки сөз келип калат бирдей. Анан кийин биз которгон кезде Аллах Таала да аларды шылдыңдайт. Аллах Таала кантип шылдыңдап отуруп алып күлмөк беле аларга окшолуп алып.
шылдыңдаганда ошондой да, күлөсүң да, бир нерсе кылып койсо ха деп бир күлөсүң да. Ошентип Аллах Таала күлмөк беле. Жок, андай эмес. Бул жерде эмне экен? Жазасын берем деген сөз. Алардын жазасын беремин деген сөз.